Жаңыл мырза, тоолордун эркин кызы. Илгери асман тиреген ала тоонун койнунда кадырман аксакал жашаптыр. Анын Жаңыл аттуу жалгыз кызы бар эле. Жаңыл кичинекейинен эле башка кыздардай эмес, абдан чымыр жана сезимтал болуп өстү. Ал атасынын эң жакын жардамчысы жана сыймыгы болчу. Жаңыл куурчак ойноонун ордуна колуна жаа алып, мергенчиликти үйрөндү. Жигит башы болду. Анын көздөрү бүркүттүкүндөй курч, колу жаасына бекем эле. Ал тоолордун арасында чуркап жүрүп, табияттын ар бир дабышын угууну үйрөнгөн. Жаңылдын ар бир аткан жебеси бутага таамай тийчү. Жаңылдын эң жакын канаты Көкчал аттуу аргымак эле. Көкчал абдан акылдуу жана шымалдай тез болчу. Жаңыл аны өзү багып, экөө бир бүтүндөй болуп калышкан. Алар биргеликте бийик ашууларды ашып, кенен жайлоолорду аралап өтүшчү. Күндөрдүн биринде айылга суук кабар келди. Алыскы өрөөндөн акылман карыя келип, элге коркунуч жакындап калганын айтты. Жаңыл карыянын сөзүн кунт коюп угуп, өз элин коргоо үчүн бел байлады. Ал коркуу эмне экенин билбеген кайраттуу кыз эле. Ата кызынын чечимин колдоп, ага өзүнүн эски, бирок абдан бекем жаасын берди. Кызым, сенин максатың тоодой бийик, жүрөгүң болсо мөңгүдөй таза, элиңдин тынчтыгы сенин колуңда, деди атасы. Жаңыл атасынын батасын алып, жолго чыгууга камданды. Жаңыл жоокердик кийимин кийип, башына суусар бүркүн тартты. Ал жөн гана сулуу кыз эмес, чыныгы баатыр кызга айланган эле. Анын ар бир кыймылынан чечкиндүүлүк жана күч сезилип турду. Ал өзүнүн кичинекей назик колу менен чоң жоопкерчиликти моюнга алды. Жаңыл Көкчалга минип, бийик асканын башына чыкты. Ал жерден бүтүн өрөөн алакандагыдай көрүнүп турчу. Ал күзөтчү сыяктуу айлананы байкап, элинин тынчтыгын кайтарды. Туу шамалы анын чачтарын желбиретип, ага туу шамалы кошумча күч берип жатты. Көп өтпөй чек арага чоочун атчандар келишти. Алардын башында каардуу башчы турган. Жаңыл алардын алдынан жигиттери менен чыгып жолун тосту. Бул жер биздин ата-бабаларыбыздын жери. Биз тынчтыкты гана каалайбыз, бирок жерибизди коргой алабыз, деп үн катты Жаңыл. Жаңылдын кайраттуулугунан жана таамай аткан жебелеринен чочулаган келгиндер артка чегинүүгө мажбур болушту. Ал эч кимдин канын төкпөй, акылы жана эрдиги менен тынчтыкты сактап калды. Жаңыл тоолордун эркин кызы экенин дагы бир жолу далилдеди. Жаңыл айылына кайткан учурда эл аны чоң кубаныч менен тосуп алды. Кызын күткөн ата кызын кучактап, көзүнө жаш алды. Ошондон бери Жаңыл мырзанын аты эл оозунда калып, эрдик менен сулуулуктун символу болуп калыптыр. Ал өз эли үчүн ар дайым тоодой тирек, манастай кыраан болгула, чыңгыздай чыгаан болгула, жээринчедей чечен болгула, калгулдай көсөм болгула.